Мыйзам бузулган учурларда аларды калыбына келтириш, аларды иштетиш ушул соттун өзүнүн мындай өзгөчө тартибинде өтүлгөн милдети. Уккан унутулат, көргөн эсте калат дейт. Ошондуктан мына санарип тештирүүнүн эң негизги багыты бул жаран өз көзү менен ким кимге кандай талап менен эмне себептен сотко негиздүү же негизсиз кайрылганына күбө болбостон ошондой эле сот кандай деңгээлде өтүп атканына күбө болот. Бул жагдай сот тутумунун аброюн жогорулатууга эң жогорку демилгеси болот да, эң жогорку демилгеде жардам берет. Ошондуктан мына иш кароо боюнча жарандык коллегия, биздин коллегия эң биринчилерден ушул ишти бөлүштүрүүнү дагы, ишти кароону дагы ушул жолго салган. Өнүгүүнүн өзөгү дагы, соттун адилеттүүлүгү дагы болуп саналат. Себеби мына мезгил өткөн сайын улам кийинки муун мурунку муундардын кандай талапта болбосун, кандай тарапта болбосун жетишкендиктерди өздөштүрүү менен дагы алар менен чектелип калбай, аларды өнүктүрүп, аларды жакшыртып, кыйналган мамилелерди чечүүгө жакшы ийгиликтерге жетишип атканына биз күбө болуп атабыз. Эми калыпташкан мамилелерди калк тарабынан бул биринчиден ишке ашып, анан жанагы айтып кеткендей мыйзам өнүгүүнүн өзөгү болгонун эске алып, ушул атылган мамилелердин катышуучулары дагы алар өз арада кандайдыр бир кыймыл аракеттери, алардын укугу, милдеттери заманга жараша мыйзамга ылайыкташтырылганында биз аны эске алышыбыз керек. Эми судьялар болсо, соттор болсо, алар мыйзамдын үнүн чыгарып гана сүйлөтөт. Ошондуктан демек мыйзам канчалык деңгээлде, кандай деңгээлде адилеттүү болсо, сот адилеттүүлүгү дагы ошол деңгээлде камсыз болот да. Сот отурумдарын аудио жана видео жазуу системасы аркылуу өткөндүн артыкчылыгын белгилей кетейин дегем. Ушул системаны колдонгондо бир жагынан жарандар ушул судьялардын өз билегинен сактаса, экинчи жагынан болсо ушул сотторду жарандардын, анан ошолордун өкүлдөрүнүн курдоматынан сактайт. Ошондой эле экөөнүн тең туура же туура эмес журум-турумдарын мына жетекчи аркылуу текшерилип убагында, анан аларга чара көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Бул ушул эң негизгиси ушул санарип тештирүүнүн жакшы жагдайлары да. Өзүнүн укугун сактоо үчүн жарандар ар кандай дубарыс менен кайрылышат. Ар кандай. Эң биринчи айтып кетерим, мына акча каражаты жөнүндө көп кайрылышат. Мурдагы айтып кеткендей, атайын эне менен ортосунда, балдардын ортосундагы талаш-тартыштар боло баштады. Бир туугандардын ортосунда талаш-тартыштар боло баштады. Көп талаш-тартыштары азыр мынабу жарандардын жана айтып кеткендей укуктарын билбей калып, ушундай турмушка келдик деп эле ошого таянып атышат. Бирок биздин азыр ушу милдетибиз жарандарды дагы укуктарын аны билдиргенге биз милдеттүүбүз. Аял зат болсо ушул эмнегедир алименттерди өндүрүү жөнүндө көп кайрылышат. Анткени ошол балдардын аталары эмнегедир, бирок энелери дагы азыр көп бар. Эмнегедир ошо балдарды баккандан кача башташты. Мындай жагдайларды карасак, анда жарандарды дагы ушундай тартипке салышыбыз керек болот. Аларды үйрөтүш керек болуп атат. Балдарды багыш керек, балдарды туура жолго салыш керек, балдарга үйрөтүш керек, билим бериш керек. Анткени коомдун кийинки жолун алып кеткен ошо балдарыбыз болот. Бул бир жагы. Экинчи жагын карасак, ушул жарандарды негизи мыйзамды сактоого үйрөтүшүбүз керек. Мыйзамды сакталса, анда алар мындайга туш келмек эмес. Мен эсимде, мен райондук сотто иштеп атканда бир кызы энеси тарабында болду, энеси тарабынан. Экинчи кызы энесин үйдөн чыгаруу жөнүндө добарыс берген. Убагында ошол үйдү
энеси менен атасы белек катары кылып беришкен. Андан кийин атасын көзү өтүп кеткенден кийин ошо экинчи кызы турмушка чыгып балалуу болгондон кийин жолдошунун тилин алып энесин үйдөн чыгарып, энеси подвалда жатып калып түнөгөндөрү күндөрү болгон. Анан ошол сотко келгенде энеси менен кыздары соттошуп отурганда энеси абдан ыйлаган. Кызына билим берген, Москвада окууну бүткөн. Анан ошого карабастан ушундай мээримин берсе дагы эмне себептен кызы ушундай күнгө туш келди деп ыйлаган. Ошондо кызынын ошо жанагы сотко берген кызынын, экинчи кызынын өзүнүн баласы ошо сот отурумда, соттун залында отурган. Ошондо мен бир эле нерсе айткам. Ошо сиз азыр өз энеңиз менен соттолуп, сотко кайрылып, ошо ишиңиз каралып атат. Ошо энеңизди үйдөн чыгарып атасыз. Мен ошо өзүмө өмүр тилейм, анан өзүмө ошо мүмкүнчүлүк болсо көп жылда сотто иштесем деп ойлойм. Анткени Кудай буйруса дегем, сиз дагы ушу өзүңүздүн балаңыз менен ушул соттун залына келип калышыңыз мүмкүн болот. Анткени сиз азыр залда отурган балаңызга үлгү берип атасыз деп айткам. Ошол айтылган сөз түшүндү. Кийин энесинен кечирим сурап, доо арызын алып кеткен. Ошондо элдешип, энеси мага, ал өзү жазуучу болчу, ыр жазган да. Анан ошол эсимде калган. Эми ушунун баарын айтып кетип, мен ошо эмнени каалайт элем. Мен өзүмдүн ошо коомумда жарандар укугун билип, милдетин аткарып, бири-бирин сыйлап, ошондой эле сотторду сыйлаган жарандар болсо деп каалайт элем. Сот тутумуна болсо ошо өздөрү каалап, өздөрү тандап келген, ошо өзүнүн тактасын сыйлап туруп, мыйзамды аткарган ошо жарандардын ишенимин аткара турган судьялар болсо деп ойлойм.